Биз билгенбиз буга чейин. Бул ушундай маалыматтар бар болчу, ушундай агрессия кыла турганга даярдык жүрүп атат деген маалыматтардын баарын алып турганбыз. Ошого көптөгөн жыйындарды өткөздүк, жашырын жыйындарды өткөздүк, президенттин катышуусу менен командалар, установкалардын баары кеткен, даярдыктар жүрүп аткан. Бирок мындай полномасштабный, мындай күч менен, мындай бир маалда бардык границанын периметринде, ушуреки Баткен областынын Лелек Баткен районунун бардык участкасында бир маалда ушундай кол салат деп күткөн эмеспиз. Бирок ушундай болоорун көргөн эмеспиз. Мына масштабный. Мына ушуга биздин чегарачылардын, укук коргоо органдарынын салымы абдан чоң. Эгерде биз ушундай даярдыкты көрбөгөндө, бунун масштабы, азыркы трагедиянын масштабы мындан да чоң болмок. Биз ошо башталарды эле биз элибизге айтып коюшубуз керек. Биринчи милдет болду элибиздин коопсуздугун сакташ. Ошондуктан чегарага жакын жайгашкан, алар аткылап аткан айылдардын баарын бүт баарын көчүрүүгө туура келди. Алардын саны мына мен айтып коем 137 миңден жакын жарандарды биз убактылуу жайгаштыруу жайларына көчүрүп чыктык. Баткен областында 47 жерде жайгаштыруу пункттары уюштурулду. Калгандар болсо туугандарына, башка айылдагы тургундардын үйүнө жайгашты. 137 миң деген масштаб бул биздин мамлекетибиз. Даже кубаттуу мамлекеттерде бул өтө чоң сан болуп эсептелет.